Алты бакан, боз үйлөр жана кол өнөрчүлүк чеберканалары кадимки казактын салттуу үрп адаттарынын жаркын үлгүлөрүн көрсөткөн айыл сыяктуу. Бул экспонаттардын көргөзмөсү эмес, балдардын этнолагери. Бул жерде жай бою жаш муундарга улуттук асыл сапаттары да казаланат. Мында окуучулар ата бабадан калган кесиптин тарыхы менен таанышып гана койбостон, унутулуп бара жаткан кол өнөрчүлүктү өздөрү жасап үйрөнүшөт. Үйрөнмөгө катышып жүргөнүмө 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде мен көптөгөн токмадын заттары. Ийримге катышып жатканыма 1 жыл болду. Ушул 1 жылдын ичинде мен токуу боюнча көп нерселерди үйрөндүм. Мен бул лагерде дагы көп нерсени үйрөнө алам деп ойлойм. Мен бул лагерден жүн ийрип, кийиз тигүүнү үйрөнгүм келет. Жүн басууду, кийиз басууду лагерден үйрөнгүм келет. Бул лагерге мен өзүмдүн Мен бул лагерге билбегендеримди үйрөнгүм келип катыштым. Мисалы, мен токуганды билем. Бул лагерге көжөт сыяктуу улуттук тамактар кантип жасалаарын үйрөнүү үчүн келдим. Осы лагерге көже, башка да улуттук тагамдардын калай жасалатынын билүүгө, үйрөнүүгө келдим. Этно-арт мирас лагеринде байбичелер мектеби дагы иштейт. Эскинин сакчылары салтты балдардын аң сезимине сиңирүү максатында жүн тотуу, жүн ийрүү, кийиз басуу, алаша, сайма саюунун эски ыкмаларын көрсөтүп беришет. Ошондой эле сайма жыгач жасоо, камчы өрүү, сүрөт тартуунун сырларын үйрөтөт, улуттук тамактарды жасайт. Астананын жанындагы ауылдарга барып, балдар сону Астананын жанындагы айылдарга барып, балдар өздөрү ичип жүргөн кымыздын кантип жасалаарын көрсүн деген максат койдук. Бир гана кымыз эмес, биздин өзүбүздүн улуттук тамак аштар курут жаюу, жайында иче турган көжебизди кантип жасала турганын мына ушулардын баарын лагерде үйрөтөбүз. калай жасалуу, сонун баардыгын осы лагерде үйрөтөбүз. Мындан сырткары балдардын ой жүгүртүүсүн кеңейткен улуттук оюндар, элдик ыр ийримдери бар. Борбор каладагы 78 мектеп гимназиясынын жанында түзүлгөн окуу борбору тек айынын аягына чейин 4 мөөнөт менен иштейт. Ал эми ар бир смена 2 жумага созулат.